Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер? Менин бүгүнкү сабагым Word 2016 тексттик редактору. Биз тексттик редакторго кириш үчүн бул жерден пуск кнопкасын басабыз. Андан кийин ал жерде Word 2016 деп турат. Ушул жерди бассак, бизге мындай болгон барак ачылат. Бул жерден сиз новый документ дегенди басып алсаңыз болот. Новый документти баскандан кийин бул жерде бизде биринчи документтин аты бул жерде жазылат. Андан кийин тез иштечү панелдер, андан кийин терезе менен иштечү бул жабуу, бул чоңойтуучу, бул кичирейтүүчү панелдер. Андан тышкары бул жерде менюлар сапчасы жайланышкан. Файлда бул жерде создать, открыть, сохранить, печать кызматтарын ушул жактан аткарсак болот. Андан кийин главная, ставка, дизайн, макет, ссылки, рассылки, рецензирование, вид. Андан тышкары бул жакта аспаптар панели жайгашкан. Ар бир менюнун өзүнчө аспаптар панели. Мына жака главныйга кирсек, бул жакта шрифттер менен иштейбиз, текст редакторлойбуз. Андан кийин ставка менюсуна кирсек, бул жактан таблицаларды түзөбүз, сүрөттөрдү кошсок болот. Андан тышкары диаграммаларды, верхний, нижний колон титул. Ал эми дизайнга кирсек, биз парагыбыздын размерин, ал эми парагыбыздын кооздугун, ал эми макетке кирсек, парагыбыздын өлчөмдөрүн бир колонка, эки колонкага ушундагы бөлүп алсак болот. Ссылка менен иштесек болот. Рассылки, рецензирование, вид. Бул жерден линейка, сетка, кааласаңдар сеткага дегенге мындай белги коюп койсоңуз, сетка болуп калат. Ал эми бул жерде галочканы алып койсок, сетка жок болуп калат. Ал эми ал жерде линейка турат бизде. Ушул линейка кээ бириңиздерде жок болуп калса, ушул видке кирип, мына линейка деген жерге галочка коюп койсоңуз, линейка деген чыгат. Бул биздин жумушчу талабыбыз болуп эсептелинет. Жумушчу талабыбызда линейкабызды мына жеринен кармап туруп, чоңойтуп, кичинертип алсак болот. Ар кандай өзүбүзгө ыңгайлаштырып, чоңойтуп, кичинертип алсак болот. Ал эми мына төмөн жакта биздин жумушчу талабыбыздын абалы. Бул жерде мына страница 1 деп биринчи баракта турабыз биз. Ал эми число слов биз эч кандай сөз жазбаган үчүн бул жерде эч кандай сөз жок турат. Азыр бул жакка мен сөз жазып көрөйүн. Салам деп жазайын. Бир сөз жазылды. Салам. Майрам деп жазайын. Майрам. Эки сөз жазылды. Мына жака канча сөз жазылганы дагы көрүнүп турат. Ал эми мына жерде киргизский деп турат. Азыр биз кыргыз тилинде жазып атабыз. Ал эми бул жерде бизде парактын көрүнүштөрүн ушул жактан карасак болот. Мындай кылып, ушул жактан парактын көрүнүшүн өзгөртүп алсак. Ал эми мына жерде масштаб. Эгерде 0 сызыкты мындай кылып минус жака кичирерсек, парагыбыз кичирейет, плюс жака чоңойтсок, парагыбыздын размери чоңойот. Андан тышкары мына жерде өйдөгө ылдыйга жылдыруучу мындай неме бар. Ушул жерден биз барагыбызды өйдө көтөрүп, ылдый түшүрүп алсак болот. Мынакей жалпысынан Microsoft Word 2016 тексттик редакторунун жумушчу талаасындагы жумуштар ушундай. Эми биз бул жерден ал сөздөрдү жок кыла турган болсок, мына жерде артка кайтуу, тез иштөөчү панелдер. Мындай кылсак, мынакей артка кайтты. Эгер керек эмес болуп мына артка кайтты, кайрадан эле мындай кылсак, алдыга кайтып, биздин кайра текстибизди өзүндөй кылып жазып берди. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.